Сиздин версияңыз кандай? Жалал Абад каяктан келген? Анықтап далилдеп ар бир айдын артында табигый сан бар. Кыргыздар жердин атын коюп атканда сиз айттыңыз, жанагындай кандай куралдардын бир аттарын койгон. Бизде мыйзам бар болчу, кишинин атынан коюлбасын. Отурукташкан жерлер шаар, айыл, кыштак. Ал негизи орустардан келди болуш керек. Афганистанга барып, эмне үчүн аларда Жалал Абад бар. Бизде Кыргызстанда 70% аттар бүдөмүк. Мен ошого муну билбейм, эми ички дүйнөм менен каршымын да, себеби Манас андан шаардан бийик. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар? Жакынкы арада Кыргызстанды бир дүңгүрөткөн маалымат келди. Жалал Абад шаарын Манас шаарына өзгөртөбүз деген демилгени Жалал Абад шаарынын мэри көтөрдү. Ошон үчүн бүгүн биз белгилүү географ, география бөлүмүнүн ага илимий кызматкери Жумакадыр Карамолдоев менен ошол жөнүндө маек кылмакчыбыз. Биринчиден кош келипсиз биздин интервьюга. Анан ушундай маалымат келди. Азыр мэрдин сөзүн чогуу уктук. Ал айтып атат, ушул Жалал Абад деген бир мындай так тарыхый мааниси жок. Ар кандай версияларды айтып атышат. Уламыш болуп атат депчи. Бул мындай так маалымат эмес. Уламыштын бири бул мурда бир дарыгер болгон экен, Жалалэддин деген Шорбулакта. Ошол жакта ошол дарыгер иштегенден ушул Жалал Абадтын Жалалэддиндин аты Жалал Абадка өтүп кетти деген версияны айтып атат. Бирок биринчи эле суроом жаралды бул жакта 1877 жылы деп атат. Мен ойлойм бул так маалымат эмес, анткени эми Жалал Абад деген ат канча кылымдан бери келатат бизге, туурабы? Изилдеп көрсөм 14-15 кылымда ушундай дарыгер бар экен деген маалымат келип түшүп атат. Чын эле ушундай дарыгер болгон, анан ошол жакта иштеп, Абад деген жанагы бир персиянын сөзү да, шаар деген, бул жакта туруп калган деген. Ооба. Жайда. Эми сиздин версияңыз кандай? Жалал Абад каяктан келген? Мен деле версиям жок. Мындай да, мунун атайын изилдеген кишилер бар да. Топонимия, антропотопонимия деген бар, аттар боюнчачы. Анан мен дагы бир нерсени уккам, жанагы булакка Котур бала, энеси ээрчитип келип, Котур менен ооруган бала. Жалал Котур деген булак экен. Ошолчу. Анан ошонун тегерегинде айыл болуп, чоңоюп, анан кой муну Абад деп коелду. Анан ошондон Жалал Абад. Мурунку аты Жалал Котур экен. Булактын аты деп. Мен ошондой версияны уктум. Бул деле туура болот, себеби эми Жалал Абад азыркы тиги 70 миңдик айыл эмес да, шаар эмес да. Анын бир кезде бир кичинекей эле айыл болгон. Бишкекте эле мына сүйлөшүп отурдук. Болгон жанагы эски автовокзалдын автобекеттин тегерегинде эле бир жашаган элдер кемченде Төкөлдөш ошолор эле болгон. Анан эми мындай да, Жалал Абадтын түбүн мэр деле акимби мэри айтып атат. Эми ушундай бүдөмүк деп. Эми бүдөмүк бизде Кыргызстанда 70% аттар бүдөмүк. Аны артынан кубалаган киши жок. Ошону бүдөмүктү ачка чыгарган. Мүмкүн эми Жалал Абадта эме берсе, кандай десем, тапшырма берсе, Афганистанга барып, эмне үчүн аларда Жалал Абад бар. Ушундай десе, Токмок, Бишкекте эме Украинада согуш болуп атат, ошол жерден улам эле чыгып атат Токмок деген ат. Анан Темир деген ат жүрөт. Эми алар бизден издеш керек. Эмне үчүн ушундай ат болуп калды. Демек, баягы эл арасында байланышты, мүмкүн жана жибек жолуна байланыштуу, ушундай нерселерди айтса болот. Эми Жалал Абад эми туруктуу болуп калган ат да. Канча деген мына азыр эле айтып атасың 1400 деп, 15-кылым. Андан бери мына азыр 2000 жылдап деп коет, 2000 жылдар кетип баратат. Ошондо 16 кылым ар жакта турат. Ошондо Жалал Абад бар экен, 16 кылым турган Жалал Абад эмне кереги бар андагы? Эмне ат беребиз деп атат. Мен да угуп калдым четин, Манас кылабыз дейт. Мен ошого муну билбейм, эми
2 дүйнөм менен каршымда, себеби Манас андан шаардан бийик. Манас рух, Манас дух. Манас эми Манас да. Анан бир шаарга берип коюп атын. Мисалы үчүн эми үчүн Мухаммед пайгамбардын атын тиги Меккеге же Мединага берилген эмес. Мына ошондой деле ой кетет да. Себеби ал көрүнбөйт, ал духка кеткен. Анан аны биз ошондой тутушубуз керек Манасты. Эми аэропортко коюп коюптур, макул Манас эми мен бир чети сүйүнөм, эми келип кеткен киши Манас деп анан кызыгып калат да. Ошол жакшы. Байланыш кеткен жерде да. Анан болбосо эле кое берип бир аттарды. Мен көлгөгө өтөм да, туугандарым ошо анан. Ой, Жантайхандын булагы дейт, эле Жантайхан ким, ал булак ким? Ушундай нерселер бар да. Анан негизи эле кыргыздар эч качан кишинин атынан койгон эмес бир жерлерде. Карап көргүлө. Мындай жөнөкөй эле үстүртөдөн эле мындай ой жүгүртсө жок. Айла кеткенде мындай да өзүнүн баягы аспап, курал жарагын коюп коет. Мына чүйдөн эле чыкпай эле коелчу, мына тиги Кара-Балтадан, Кара-Балта, Сокулук, Бишкек, Токмок, көлгө кетсек Жаргылчак, дагы эмне бар? Жаргылчак, Чырак, чоң Жаргылчак. Чырак ушундай кете берет да. Анан ушуларды ошондо эске алыш керек да. Анан эми мен деле бир кичине наразы болгом, эми өзүмдүн пикиримди айта берейин. Мына мисалы үчүн азыр Разаков деп коюп койду. Исфанага табылмак көп иш. Эми ар жакта тоо жакта тим эле аттар жайнап турат. Мен карталарды көргөм. Эми анан Разаков болуп калды. Ага чейин бизде мыйзам бар болчу. Кишинин атынан коюлбасын. Отурукташкан жерлер, шаар, айыл, кыштак. Кишинин атынан такыр коюлбасын деген. Ал документ бар менде. Анан аны болбой эле жаңы шайланган депутаттар бир күндө 3 жолу окуй эле оңдоп коюшту. Андан көрө ошол жерде Кыргызстандын аянты менен аккан Соонун канал бар. Разаковдабы, Исфанадабы, же Жок, Кайрак кумдан чыгат да. Каякта бул? Түштүктө ушу Баткенде да. Ошол тегеректе. Анан 10 километр жүрөт ошол. Ал келип алып Тажиктин бир премьер-министринин атынан экен, Юсупов деген. Ой, анан эми Разаков коюп койсо, ар бир кетмен көтөргөн киши сүймөктө, ай биздин канал депчи. Аны эмне ушуларды көңүл бурбайбыз? Мына. Каналды Юсупов эмес, ошону Разаков. Ошону Разаков, сен территория аянтында агып атат да канал. Канча 10 километр деген мына айтканга жеңил, ал 10 километр укмуш жерде 10 километр. Суу агып атат ичинде. Суу Баткенге, биздин кайрак жерлерге номер 1. Илгертен эле номер 1 болуп келаткан. Азыр деле ошондой. Азыр эми анын баасы жанагы кайрак жерлерди өздөштүргөнгө аябай көтөрүлүп эле бартат да. Ошол анан саясий маселелерди чечсе болот ал канал аркылуучу. Аны биз такыр таштап салабыз, анан кайда бир аморфный деп коет, мындай бир билбейм, элге көрүнүп калайын деген нерсеби, кээ бир кишилердики бар ушундай бир. Анан өзүн эмне сезип калат, билбейм. Аны өзгөрткөндөн бир пайда тапсак эмне? Анан борбор болсун деп атат, ушундай сөздөр бар жүрөбү? Ооба. Анан борбор болсун дейт. Эми географиялык жактан алганда, мисалы үчүн Москва эмне үчүн борбор болуп калды? Тиги Петербург эмелерге жакын болуп, европейцтер жакын болуп, шведтиги булардын баары тең каршы турган да ошол кезде. Анан алар койгокуй деп борбор жакка көчүрүп келген. Басып албасын деп? Ооба, басып алса эле мындай да элдин духу мындай да. Борбор басып алды, бүттү, жеңилдик деген сөз да. Анан ошондо ошо психология менен борбор эмеге келген. Бул саясий маселе. Бразилиянын эмеси ал чиновниктер кичине таза жерде жашасын деп Рио-де-Жанейродон бир 60 километр ары коюп койгон. Кичинекей Бразилия деген шаарда, кичинекей 50 000 дейт, токмоктой шаар экен. Алар тынч жашайт.
Эми азыр коммуникация жакшы да. Кайдам спутник менен бир эле көп нерсени жасай бересиң да. Бирдик бир терезе деген жүрөт, дагы бирдекелер. Эми ошону бүтүрүп атышат элдер. Азыр баягы илгерки географиялык мейкиндик, анын мааниси мындай кууш болуп атат. Эми эле алалы мына Назарбаев Алматыдан Астанага алып кетти. Мурун Акмола болчу. Анан Астанага алып барып, эми ал деле туура чечим. Себеби картаны карасаңар, Казакстан 2 миллион чарчы километрдин бир бурчунда эле турат. Алматычы. Эми ар жак бери жактан келиш. Чиновниктер өзлөрү ары бери жүргөн жакшы көрүшөт да. Чоңдорго келип, маселе бүтүрөлү десе жанагы жерден. Анан келиш керек. Ошондой маселе. Же болбосо Нур-Султан деп өзгөрттү, Эми ал мындай карап отурсаң атка байланыштуу эмес. Нур-Султан бөлүп койду да. Нур анан Султан. Жанагы мен айтып аткан кыргыздын мыйзамын эмелер казактар кабыл алып, өзлөрү бизден кийин кабыл алышыпчы, ошону тим эле жакшы иштетип кетти. Нур-Султан деп жакын арада эле коюп, анан кайра Астана кылбадыбы? Же мыйзам андан кийин кабыл алдыбы? Жок. Кандай десем, алар башка маселе. Нур-Султан боло берсин, бирок булар bizde dagы Чүйөрөндө, Көлдө, тетиги азыр айтып аткан Жалал-Абад, Көк-Ардтын өрөөнүндө толтура орусчаттар бар. Бул эме өздөштүрүлгөн жерлер да. Бүт орусча. Алар ошентип отуруп, канча деген жанагы аттардын баарын бир эле мыйзам менен жок кылып салышты. Кыргыз аттардын баарын жок кылып? Жок, казак. Казактар бар. Казактар мына Шевченко, Гурьев, мына моучана Георгиевка деген, мына ушунун баары тең бир эле шилтем менен жок болду. Анын ордуна казактын аттарын коюп коюшту. Бирок кишинин аты эмес. Ооба. Ооба, мына Жамбыл деген шаар бар беле? Ооба. Мына Тараз болуп калды. Жамбыл казактар үчүн бул ким? Бул деле бир аябай чоң тарых, аябай чоң инсан, Жамбыл. Анан ошо кишинин атын алып коюп атышпайбы, законго байланыштуу деп. Бизден деле кетмек, Шопоков кетмек, көп болсо. Жаркынбаев деген кетмек. Бирок жана Петров, Шалтак, Балтактын баары тең дагы кетмек. Чын эле. Улам бир айылдык кеңештин чечими, тиги Петровка деген толтура турат. Мен ал тетиги эмеге чейин бардым, Кара-Балтадан арычы. Эми Александровка. Бүт. Александр бер жактагы, бирок ар жакта эмненин бар айылынан бир кыргыз айыл көрүнгөн жок. Аспара бар экен. Ошо алда талаш Ашмара деп турат, эмне деп турат, ушундай да. Мына көрдүңөр, мыйзамдарды биз туура кайдалансак, кайра келеби келбей билбейм. Ошого мен эменди кошуп кеткем. Биз пайшамба, дүйшөмбү, шейшемби, шаршемби, Жекшемби. Жок. Бейшемби, жума, ишемби, жекшемби. Ошо мен го жаттап ошону которол деп алып эле жаттагам. Себеби анын баары тең эле эме экен, сан. Дүйшөмбү 1, шейшемби 2, шаршемби 3, байшемби 4, жума 5, ишемби 6, жекшемби 7. Ошондой эле экен да. Кайсы тилден? Тажик тилинен. Анан мен ушу кат жазсам, президент билермандарга жибериптир. Анан билермандар, мен аларды билем, ал кишилерди. Билерман деле эмес, бирөө музыкант. Ошол музыканттын эмне тиешеси бар. Бирөө тиги жерди чуккан эме археолог. Ошол экөө бирдей кат жазыптыр мага. Кеңешип алып жазса керек, эмне кылабыз деп. Тигинisi жазат, тажиктер менен азыр начарбыз, анда тажиктер менен Чилен начар болот. Жакшы болуп кетсек, анан булар эмне деп ойлойт. Мен тажиктин тили жөнүндө же тажик жөнүндө жазган жокмун да. Мен айттым 1-2 деген жөнүндө. Кеп ошондо болуп атат да.
Ошондо сунушуңуз кандай болгон? Ошо биринчи, экинчи, үчүнчү анан кийин референдумга чыгарып туруп базар күндү кандай кылабыз деген эле сөз. Дүйшөмбүнү биринчи күн деп атап, шейшемби экинчи күн, шаршембини үчүнчү күн ошентип. Бул дүйшөмбү деген сөздөрдү алып коюш керек. Алып коюш керек. Анан дайыр ой кетти. Мен өзүм атым Жума Кадыр да. Кадырын эле калтырсам деген. Бирок ата энем койгон ат эми эмне кылам деген сөз да. Эми бул тамаша иретинде бирок ушундай деле туура болот. Экөөбүз сүйлөшкөндө мына 5-күнү жолугалы деп сүйлөштүк да. Жума деп эч бир сөз кеткен жок. Ошондой эле сөз болуп атат. Эл ошого көнгөн нерсени кабыл алып эле коюш керек. Мен негизинен айларга айткам, айлар жөнүндө. Бирок анын өзүнүн маанилери бар экен да. Ошону мен жазып чыккам. Географтын көз карашы менен аныктап, далилдеп ар бир айдын артында табигый сан бар. Санарипке өтөбүз деп атпайбызбы? Биздин айларды санариптештирип эле салса сонун эле болуп кетет. Балдардын үйрөнгөнүнө жакшы. Анан мисалы үчүн 7 ай жаныбардын атынан, 5 ай сан менен болуп кетет да. Айтып берсеңиз ушу. Бул темага Башынан баштасың. Макул эми жалган Куран кетет. Жалган бул Куран эликтин эркегин айтат. Куран депчи. Орусча касуля, силер жакшы көрөсүздөр. Могуреки адырларда гана жүрөт алар. Курандарчы. Мен биринчи жолу аларды тиги 72-жылы Карагай булакта Ысык Атада практикада жүрүп, 2 ай жүргөнбүз. Анан кээде бизди колхозго жардам бергиле деп чөп трактор баларбаган жерлерди чаперчибиз. Бир жумада бир 2 жолу барып чыгып. Өзүбүз деле сүйүнүп барчыбыз. Барган сайын башкарма койсоет да. Анан ошондо көргөм. Кичинекей чарчык менен ушундай сонунда. Анан бая күнү барып эстей албай калдым ошол жерлерде. Маяка барышта кичине алсыраак Ысык Атадан келатып карадым, атайын карасам, эми эсте жок да. Андан бери мына канча жыл өттү? 50 жыл, 60 жыл өттү. Ушундай болот го. Мейли, Куран ошол. Эми үчүн жалган. Ошол кезде мүйүз жок болот. Ургачыга окшош. Ургачыга окшош болот го. Анан бугандай. Анда мергенчилер эми бизде тамак алдагы кичине кошулчу да, эт. Азыгы үйдөгү малдан сырткары ошол да кошулуп кетчү да. Эми жут-пут болгондо вообще эле катуу жардам болчу да. Анан ошо негизинен эркегин атчы. Алчы, атчы дегендей. Анан бирок ургачысын алчы эмес, атчы демес себеби ал ошо маалда эми кандай десем, улак же эмне Улап турат. улак. Анан ошон үчүн да. Анан дагы Манаста бар бир атып алып тиги эмчегинен сүт чыгып атканда деген ушундай бир нерсе бар да. Анан зээнин кейип кетет. Ошондой нерсе. Анан аркай бул март. Бул март айында күн-түн биригет. Узактыгычы. Мына бир символду балдарга жеткизип койсо болот. Күн-түн биригет. 22-синде. Анан андан ары күн узара баштайт, түн кыскара баштайт деген сөздөр кетет. Жакшы да бул балдарга билиш үчүн. Андан ары эмкай чың Куран. Мүйүз чыгып калат, мергенчи чынне тигине Куран деп алганга жеңи берек да. Азыркыда эми снайперский тиги булар жок да. Түтөтмө мылтык анын же жай бирденке. Анан жакын бара албайсың. Эмкай эл көчкө даярданып өйдө кете баштайт. Бул Курандын мейкиндиги. Тоонун этегинен баштап токойго чейин. Курандын мекени. Жашаган жери да. Анан токойго келет элдер. 2 айдын ичинде биз май деп эметип атабыз, бугу. Ошо бугу 22-леринен баштап, ошо эмеге жайлоого кете башташат да. Анан бирок токойдо көп кармалбайт, себеби токойдо чөп деле жок малга. Анан ара түз өтүп кетет.
Бирок ошонун токойдун эмеси чоң көрүнүктүү жапай жаныбары бул бугу. Ургачысы Марал. марал. Анан бир орустар билбейт да бугу марал. Алар үчүн марал эркек деп эми аны мен аныраак айтып берем. Ошо токой бугу астын ылдый жакта жүргөн жана курандарга атаандаш эмес экен тамак аш жагынан. Себеби ал жанагы токойдун ийне жалбырагын жейт экен. Вот, чөптү жейт экен. Анан жада калса бир көп жыл күң болуп калат да. Ошону да жеп коет экен да. Демек ан үчүн жашоо шарты аябай ылайыктуу токой. Мына бугу. Анан эл көчүп отуруп кетти аркы. Азыр мындай термин менен Альпы шалбасына деп коет. Шалбада, бирок Альпы шалбасы, берки шалба менен тиги Альпы шалбасынын айырмасы, берки шалба ылдыйкы жакта, токойдон ылдый жак шалба чөптөр бийик өсөт. Тигил шамал, температурага байланыштуу мындай кыска эле болот. Ал жерге барганда ошо жактын жашоочусу бар өзүнчө. Аркар, кулжа. Эркеги кулжа, ургачысы аркар. Орустан тиги тескери кулжа десе гласный деп туруп женский род кылсалат, аркарды болсо эркек кылсалат. Анан көп кинолорунда жүрөт. Жада калса жанагы Элдар Рязановдун Гараж деген бир киносун көргөм. Баягы сен билип калсаң керек илгери гаражный кооперативди уюштуруп анан ошондо анан келип Институт зоотехники. Түн менен отурганда привет Архаровсыз деп эркектерге кайрылып атпайбы. Кыргыз үчүн ал кыздар кандайсыңар деген сөз да. Же болбосо тиги эмеде офицери деген кинодочу кылычын чыгарып привет Архаровсыз деп ошол да. Мейли эми алардын өзүнүн иши. Анан эң барып андан ары кетет да. Анан Аска тоо зоонун арасында ошондо дагы чөп бар жерде. Жалаң эле тиги музга барбайт. Ошо кар сызыкчасы деген бар. Ошонун тегерегинде эчки текелер жүрөт. Мына июль айын эчки теке ошченге барып. Мал да барып токтойт. Мал келесе эмес, тиги азыркы альпинисттер деп тетиякта жүрө бергенде. Чын эле аны эмне? Баягы мен эле кызыктай болдум. Тиги өлүптүр, эми анын тегерегинде айланайын. 70 өлүк бар экен. Жеңиш чокусунда. Жихан теңирисинде ишел ошон. Эми кандай эми аларды ким айдап атат? Бирок бизде мындай биздин бир окумушту эсептеп чыккан. Биздин мөңгүлөрчү орточо мөңгү. Быйылкы түшкөн кар 17 жылдан астынан чыгат экен. Суу болуп. Катмар болуп кете берет. Ошо да мына демек 25-жылга кош 17 жыл. Быйылкы кар ошондо чыгат. Эми орточо. Ар кандай мөңгүлөр бар да, чоң мөңгүлөр бар, кичинекей орточо мөңгүн алганда. Ошол анан буяк так. Могу жаныбарлар так. Анан куут менен байланыштырып, теке ишкырат, тиги ишкырат деп, эми балдарга кантип айтып бересиз аны ишкырат деп. Могу бийиктикте жашайт. Жашоо чөйрөсү ушу деп айтып берсең сонунда. Туурабы? Аны ишкырат деп эмне кыласың? Эми жаныбарлардын секси дейт да. Анан августка келдик. Август она. Она деген жейрендин эркеги. Тилчилер, тарыхчылар тантаңдап, мен таң калдым, силер кызык. Ой, бир мындай бир ишенимдүү бир нерселерди айткыла да. Абрамзон таап алыптыр. Өзбектер аны хона дейт экен, тубалыктар аны она дейт экен, кыргыздар да она дейт экен. Она жейрендин эркеги. Ооба булар ушу тегеректе эле жүрөт. Алар түздүккө чыгып кеткен жаныбарлар. Ошон үчүн кырылып калды Кыргызстанда. Ошо чөйрөсү жок да, жашай турган чөйрөсү жок. Анан могу Киссар жакта бар. Эми мындай да ушул оонап кетиптир. Оонаган үчүн да эми оонап атат. Эмне бардык эле нерсе оонайт. Жок, она бир оо. Бир оо менен эле айткыла деп
Эми мен түшүндүрүп эле эсим алып калды. Анан башына себеби алар моуреке ошол кезде жалгыз жүрөт экен эркектерчи. Айтып атпайбы, айдын бар эркектердин аты. Она өзү эле жүрө берет экен, башы кеткен жака эле кете берет экен. Бирок токойго чейин андан ары жүрөгү жарылып кетет. Аны тиги ал түздүктүн жаныбары. Анан момундай кырларга чыгып жалгыз башы жүргөн жерде жүрө берет экен. Бул оначы. Баштаган жагына кете берет экен. Анан эл көчүп түшө баштайт сентябрда. Анан мен Жусуп баласагынан көрдүм. Күзөрдө деген бар экен. Күзөрдө. Келип күзөрдө түзүшүп сентябрдын. Анан үстүндөгү кираткан малды тозуп турушат экен. Ылдый жакта жыйын терин аны муну кыргыздарды эле жалаң эле тоодо жок, жер иштеткен, кадимкидей эле сонун иштетип эле курал жарактарын мана күбө болуп атпайбы, сокодон бери. Анан ошо түздүккө жөн эме өткөрбөйт, күзөрдө болуп турат, эми шаан шөкөт анын баарын деле жазганмын. Бирок сентябрдын аяктаганда баягы бүт баарын тең ачып күзөрдө. Өзүлөрү да түшүш керек да, салкын боло баштайт, сентябрда. Ылдый түшүп. Мен биринчи версиясын жазгам, убактысы жок, анан ошон үчүн оонап калган. Эми аяк үйүнөн чыкпай калып, баягы шыптарын оңдош керек деп ошентип жазгам. Бирок кийин ошол өзүмдүн оюман аны толуктап эмедеге кеттим да, жанагындай она. Айым үчүн аяк она. Ошондо айдолордо түз жерде тиги она бир гарем түзөт экен кичинекей. 4-5 телкиден. Анан ошону кайтарып жүрө эле байкуш. Өлүп калганда күндөрү болот экен тамак ичпей. Ошону кайтарып жүрүп жана 4 эмени кайтарып жүрүп, эшек алыстабай ошол жерде эле жүрө берет экен. Ошон үчүн аягы она болуп, буту эки жакка чыкпайт да, баспайт. Аяк деген бул эме казактардын деле сөзү да, казактардын да сөзү. Эми кабыл алсак болот мейли, эми аяк эми буту эки жакка чыкпай ошо жана 4төн эле кайтарып калат. Ошо менен бүтөт. Анан Манаста жүрөт Мыйзамгүл деген. Күзүндө көрдүң беле жанагы желе учуп жүргөн. Ак желе. Паутина. Кыргызча айтканда паутина да. Күзүндө эмес, эми негизи бар. Күзүндө. Күзүндө учат. Ал эме экен, анда тиги азыркыдай байланыш жок да. Аны айтат, туугандар, жайлоодон келдиңер, эми тиги бияңарды оңдоп соңдодуңар, эми тиги малды санагыла. Негизги валюта бул мал болгон. А эгерде биз мамлекет болгондон кийин налог болуш керек да. Налогу жок кайсы, Мына биз великий каганат тиги бу деп эле эметебиз. Мына бир далил, чоң далил. Бунсуз аскериң да жок, эчтеке жок. Аскериң төлөбөсөң кетип калчы. Мен башка падышага барам. Анан ошодо мына 9 айы болот. 9 деген 10-дук сандын эң акыркы чоң эмеси да саны, андан ары 99 болот. 99да эч ким андай сан жок. Андай сан жок. Материализовать эткенде. Эми койдун санын алсаң андай сан жок да. Эми мындай болот. 99 эмес, 9. Анан айтат, муну налогдун эң чоң белгиси чеги 9. Эми сен төөлөрүң көп, таластыксың, сенде бир 100 төөң бар анан. Ошонун 9-ун бересиң. Тиги кайсерлик Гөлдүк мына. Гөлдүктө эчтеке жок. Тиги 100 яшик өрүктөн 9 яшигин бересиң мамлекетке. Деп ошондой кете берет да бардык нерсе. Нарындыктар мейли эмесин төлөсүн, топозун бере. Шыл ошондой. Бу 9. Анан Мыйзамгүл деп бекер эметкен жок да. Мына мыйзамды аткаргыла деп атат. Даярдангыла, мыйзамды аткаргыла. Санакчылар келет. Ошого жардам бергиле. Аны аткарбасак мамлекет чабал болуп калат деген сөз да. Валюта негизинен мал болгон. Эми колунан келгенде нерселер бар, бирок натуральный чарбада. Анан эмки айда келишет, баягылар санап бүтүп
экини алып кетишет. Жетөө кылып, 7 айы. Анан ар кайда дагы экини алып кетет. 5 айы, анда дагы экини алып кетет. 3 айы, дагы экини алып кетет. Анан 1 айы болот, анан 1 айы калган эптеп септеп атыр, бирди төлөп туран кайра тогон налог чогултканы кетет жанагы курандарга. Вот ошондой тегерек. 9'dan 2-2'den алып кетчү. Ана жок, 9 деле алып кетсе болмок. Анда кантип аны багыш керек да 9. А тиги төлөгөн киши багып турат тигини. Аябай чоң саясат да. Экөөбүз сен журналист, мен окумушту, биз бага албайбыз аны. Бирок бизге эме керек да, бюджетный акча. Алар болсо ошолор багып берет дагы, улам кемитип берип турат. Экини алат, сразу соет, да? Эми жок, экини алат, сойбойт, эми билбейм, эмне кылат, чыгылып керегине пайдаланат, сатып еп аны. Ошондой да. Негизи ошондой. Банк болсо, конечно, бит 9'ун алып отур, жыргап четинен кетире берсе болмок. Андай эмес да, андай эмес болчу. Ошон үчүн мындай ушундай ошол мезгилге аябай ылайыктуу болуп турат да, сонун болуп турат. Анан келип алып тилчилерин кайра чыгат да. Мындай дейт. Ыйык сандарды 9'ду, мисалы үчүнчү. 9. 8 эмнеси кем экен деген эле сөз бар да. 7 ыйык дейт. 6 эмнеси кем экен деген эле кайра контур суроолор бар да. Эми бул тарыхтын немеси болуш керек, анткени монголдордо 9 деген ыйык сан, анан бизди басып алганда мүмкүн ошол өтүп кетиби бизге деген сөз да. Жок, эми мына мен азыр кайра далилдеп берип атпаймынбы? Жок, мен жана 9'тун ошонусун айтып атам. Мен байлап атам анын баарын. Мен бир эле 9'ду айткан жокмун. Бир деген санда деп туруп чыгат. Эми андай системдүү түрдө далилдин кереги деле жок. Ал болбойт азыр. Мына бардык нерсени ар жак бер жагынан караш керек. Мына азыр кайра сөзгө келели жанагы борбор боюнча, Манасты эме таптык, аны уятка мен жүрө беришинчи жарыктык. Биздин дух болуп, уран кыйкырсак дагы, эме эстелик коюп койдук, өткөндө бир айда окшошунбай, окшошпой калган дейт, демек жанында жүргөнсүң. Ошондой сөздөр бар. Анан географиялык жактан баштап келатпадык беле? Ошол эле карасаң, ал Өзбекстан чегарасынын эле түбүндө бир 10-15 километр эле. Жалал-Абадчы. Аяк жагынан алсаң, Бишкек экөө бирдей эле. Бизде аэропорт Казакстан. Биздики Казакстанга. Андай десеңер, аны Чайка коюп койгула. Так борбордо болот, ошондо туура эле болуп калат го деген эле ой. Себеби бүт эмелерди кандайдыр бир тараптуу өнүктүрүш керек да. Кыргызстанда. Макул, Ысык-Көл курорт аркылуу кетет өнүгүп. Чөйрөнү өндүш болуп. Эме таластар бирденкесин таап алды өзүлөрүн. Фасоль. Эми андан да көп нерселер бар да эми. Анан Баткен тигиби Жалал-Абад обо жакын. Бишкектен алыс болуп калат атпайбы? Туура? Мындай борбор деп алсак, Жалал-Абад жакын, өнүккөн шаарлардын бири болуп баратат. Өнүккөн, себеби энергетика. Менимче ошо Жалал-Абад областына тиешелүү. Антейин десең, эмне нарындыктар эме кайда калмагыла дегенде ой кетет. Мына ошон үчүн тиги Чайык деле туура деген. Мурда ошондой Авазбек Атаханов деген дипломат ошондой демилге көтөргөн, эсиңизде болсо. Чайыкты дагы борбор кылып, анан ошону дагы Манаска өзгөртөлү деп. Манаста коелу деп. Манасты эми койгулачы, силер мына журналистсиңер, силер эл менен көп байланышасыңар, билесиңер. Мен мына көчө силерден телефон чалганды угуп алып, өзүм тааныштарымды момда эмне десем эч кимиси эметпейт. Ана Манас дегенге уже таң калып атышат. Кандайча. Манас деген бул Манасты ошо ойдон эле калтырыш керек. Туу катар жүрө берсин деди өйдө жакта. Мен деле эмеге постка жазып койдум, эмеге Facebookка. Тийишпегилечи Манаска деп. Негизи ушул кыргыздар
жердин атын коюп атканда сиз айттыңыз жанагындай кандай куралдардын бир аттарын койгон. Ошол жөнүндө бир кызыктуу факттарды айтып берсеңиз дагы. Куралдарды койгон дагы. Эми алыс баруу эмне кереги бар? Мына чүйдөн чыкпай эле койдук деп атпайм. Мына кара балта, балтабы? Балта. Андан бери келатып эмне бар? Сокулук. Ал дагы курал. Анан бишкек өзү эле, анан токмок мына. Чоң-чоң эле эмелерди. Анан кичинекей айылгычтактар бар, ошондой эле аттар. Жок, куралдан башка дагы кандай логика менен коюп атты эле аттарды? Кандай мен ошого көңүл эле урбаптырмын, эми аз деле карап көрсөк болот, эми каракол. Суунун аты да. Кол деген бул жең. Кол. Ошол мен гидронимдерди карагам, анан ошо бүт бардык жерде каракол дегендерин, каракол деген бар тең сол куйма экен бир чоң суунун. Тигиле Жыргалаңдын сол куймасы. Сусамыр суусунун сол куймасы каракол. Сол куймасы экөө биригип көкөмөрөн болуп кетет. Дагы ичинде ушундай куймаларга байланыштуу каракол. Анан эми кандай курал эмес, эл колдонгон аспап. Же болбосо кант деп мына туура эле келип калды, өзү эле кантты көп өстүргөн жер ушчен болчу деп кант болуп калды мына, кант. Чырак деген белгилүү да, белгилүү. Кийинки жаш мындай эмелер ошол суунун атынан койгондор көп болуп атат. Суун же бир эменин кырдын атынан ушундай да. Анан бирок мен азыр кийинки учурда ушундай аттарды коюлган эмени көрө элекмин, бирок сиңбей калгандар бар экен. Тиги эмеде Баткендечи Колесовка деген бар экен. Көрсө тиги шахтадан чыккан кичинекей поезддарчы. Алар деле мындай машинелер ортосунан айланып кетпейт, алар мындай айланып келет экен да. Ошону кольцо экен. Анан кольцону кольцовка деп, анан кыргыздар Колесовка болуп калыптыр. Ошондой да. Ушундай нерсе бар. Тиги Бөкөнбаев айыл мурун Күнчыгыш деген айыл. Ошол өрөөндөн бияктан Аксайдан карасаң, ар жакты Күнчыгышты көрсөң. Ош жактан тоодон күн чыгат, анан биринчи айыл ошо Бөкөнбай. Бирок Бөкөнбайлыктар кыйын экен, бир күйөө баласынын атынан коюп коюп. Күнчыгыш деген айылды. Эми мен баягы күнү өттүм, Баятов дейт. Баятов Дөрбөлжүм болчу мурун. Ал эмне жакпай калды элдерге. Баятов деген. Баятовду мындай карасаң эми ырчы эле экен ал тиги Муса Баятов. Ал чыгармачылда эмес экен, ал жөнүм ырчы экен. Анда толтура ырчылардын атын кое алганда. Алардын ырчылардын миң жыл кийип эмнеси кем дегенде. Анан жанагындай эгерде мыйзамды кабыл алсак, сиз айтканда кишилердин атын койбой. Ал негизи орустардан келди болуш керек да. Орустардын ошондой немеси бар да, привычкасы бар да, ошол. Привычкасы менен булардын аларда чыгармачылык жок да. Жерге келгенде бир элек эмне экен. Анан Петрону коюп коет. Анан Светойду коюп коет. Павел, Петр. Ошондой эле да. Анан барып мүмкүн өзгөртө албай калат аны. Туурабы? Мына Сосновка деп атабыз. Карабалдадан чыкканда бар го Сосновка деп. Анын ошо ойдон эле турат Сосновка бар. Мен биринчи ойлочумун да, жана ал сосна деген кызыл карагай кыргызча которгондо. Карагай ёлка. Сосна кызыл карагай. Ошону момундай бетте турат да сосналар. Ушундан турбайбы деп эметип койгом. Көрсө ошондо Соснов деген бир киши отур, ошонун эмесинен экен. Же болбосо мына алыс барып кереги жок боло керек. Азыр биздин депутат көрүнүктүү аксакал каза болуп калды го эми. Көчө турат, Бахыттын ордуна эмне деген? Аксакалдын мына тили менен үчүнөн. Депутат каза болуп калды, бир топко чыгып. Улам режиссер болчу, кинорежиссер Дорунбек Садырбаев көчөсү болуп эмеспи? Ошол Бах деген көчө. Мен мурун ойлочумун, Бах чоң композитор. Көрсө ал тиги могу горисполкомдун замы экен.
ошонун атынан койдуруп алып күлгүң келет кээде ушундай бир нерселерди таап алып. Анан биз совет бийлигин совет орунда деген бир макала жазганбыз, мен таппай койдум чын эле кайда экенин. А вот азыр ушундай тенденция болуп атат да, мисалы үчүн Бишкекте буюрса баштап алсак райондордон. Мисалы үчүн мен райондорго таң калам да. Мейли эми билбейм, Ленин көчөсү мындай чоң тарыхты жаратып бизге автономия берген. Свердловдун не тиешеси бар бизге? Жок, андай карабаш керек. Андай карабаш керек. Семете андай карабаш керек. Ал ошонун өзөгүндө тургандарды караш керек. Ленинград жок да азыр. Болду сага. Свердловск жок. Свердловск жок, Екатеринбург, тиги Петербург. Ошондой эле анан дагы Октябрьң өлдү да, бүттү да. Эми октябрь, декабрь деп койсо эле. Мейли анда октябрьде которуп коелу, эмне 3 ай, 7 ай. Даже Москвада өзүндө бир дагы советтин районунун аты калбады. Эми ошодо эмнеде мына 4 район турат. Ошо бойдо эле турат. Мына Октябрь району, Ленин району, Свердлов, анан 1-май району. Мына Суроом мындай да, эгерде райондордон баштап алсак, анан башкалар жана сиз айтканда Сосновка, Михайловка деген бур четинен болуп атат. Негизи айылдардан болуп атат. Ошону кайра атап атканда кандай ат коюш керек деп ойлойсуз? Мына жанагы билбейм, ал жөнүндө Кайсы логика менен пайдаланылыш керек? Логика менен жер суу аттарында эгерде эметсекчи, мисалы үчүн тетиги Октябрь районучу Аламедин району болуп калабы? Суу агат суу. Биягы Аларча району болуп калат. Аламедин району бар да бирок чүйдө. Эми ал районда, бул шаардын району болуп атат. Ак суу деген толтура эле болот. Көлдө да бар, тиги Жалал Абадта да бар. Кеп анда эмес, могуреки мындай чоң бир объект. Ошого жараша коюш керек да. Анан биз баягы илгеркидей эле болуп эле, тиги кыйын. Мен мисалы үчүн Масалиев менен Усубалиевдин бириктире албайм эч качан. Деңгээлдеринчи. Жок, килейген тетиги трасса турат. Мен деле айттым эле, эми Токтогул макул эми демократ, макул. Болду дейм, Токтогул филармониясы бар. Токтогул көчөсү бар. Токтогул гээси бар, Токтогул району бар, Токтогул шаар бар, Токтогул мектеби бар. Бүт Кыргызстан боюнча. Болду, башка кишилер деле бар да. Эми бир-бирдин дагы бир сунуш бар эле, ушу бир-бирдин Токтогулду могуреки Бишкекке берген, башка жака бербе, жетет. Ушу менен таанылат керек болсо. Ошондой да. Анан эле баягы Ленин бирөөлөр менен таанышып, анан мен жана тамашалап койдум, мен өзгөндөн мен да өзгөндөн болом депчи. Анан кайсы көчөсүнөн десе, Ленин көчөсү деп десем эле табылды. Любой жакта бар Ленин көчөсү. Ошондой да. Ленин көчөсү кайсы номер демме, эсимде де жок деп койдум. Бир 50 деп койдум беш. Көрсө кыска эле көчө. 50 деген жок. Ошондой деми. Муну бир талдап, бир жакшылап, бизде акылдуу кишилер аябай көп мындай. Анан өтө эле акылдуулар андан да көп болуп атпайбы, керек болсочу. Жанагы мыйзамды кайрап келсек, сонун болмок. Аттар боюнча. Ошо аттарды кое болсо кантип коюш керек? Сиз айткандай суулар, тоолор. Эми мына төтчөндө көлдө мен сүйүнүп калдым, Светлая поляна. Светлый деген өзү ачык деген сөз. Поляна деген талады. Ошондо ак чий деп коюштур. Чий да, талада чий өсөт, эмне өсмөк эле. Мына ак чий. Светлыйың деле турат, полянаңда чий турат. Мына светлая поляна, сонун эле. Жердин атынан коюш керек да, көбүнүкү өзүнүн мурунку аттары бар. Чындап келсе, мурунку аттары бар. Анан жанагы Жантай булак тигүү деген уят болот эми. Килейген нерсени бир кичинекей бирдеке алып барып тыгып атабыз. Жанагы да ошондой болот. Килейген манасты кенедей Жалал Абадка алып барып тыгып коет. Мындай болбойт, логика сыйбайт. Биз эмне идеология деп кышактап жүрөбүз. Ошолордо жатат. Жанагы мен айткан ай санакта жатат. Күндө биздин балдар туруп, мына азыр аягона деп кетсе, сентябрда. Мына бир
12 сөздү даана билип калат. Чет мамлекеттериң да билип калат. Биздикилер билгенге милдеттүү. Ушундай нерселер кетиш керек. Анан келип алып эле бир ой билбейм, ойтоо көп болуп кетти. Дагы бир суроо, мисалы үчүн көчөлөргө келсек, мына батышта абдан оңой экен да. Биринчи көчө, экинчи көчө, төртүнчү көчө, бешинчи көчө өзүнүн бир логикасы бар. Эч кандай ат койбойт. Аябай удобно экен да. Бешинчи көчө менен жетинчи көчөнүн кесилиши деп. Бизге да ошону оңойлотуп койсок болот беле. Мен анда көчө деген көчөдө мейли эми эл каалап атса, мисалы Ташматтын көчөсү деп койсун. Түм эле мен көп жүрөм Кыргызстандачы, айылдарда көрөм да, мен ошол жанагы оору жукканда бирөөнүн атынан коюш керек деп. Анан бир мындай кызык иш болгон, мен айылымдан келатам, келетсем эле жанагы бир жагы тупик, бир жагы мындай көчөдө, чоң эле көчө, анан келатсам эле ошо кишинин атынан коюлуп турат. Мындай. Жок, эми дагы жашаса болмок эле. Чынымен бир 70ке чыга элек киши да, эми бал. Ал болгон райондо исполкомдун инструктörү болуп жүргөн экен көрсө. Эми активдер да. Анан эле бир 50 метр өткөндөн эле маңдайымда келди да ошо киши. Чыккандай. Бу кандай деп анан. Өтүп кеттим, анан тиги үйгө барып, жок, жездемкине бараткам, баратып, жездем момундай көрдүм сиздин тетиги абаңыз. Десем, аны тети кызы коюп, кызы тиги обл исполкомдо иштейт экен да, ошол койдуруп салыптыр бияка. Эми азыр мындай деле болот да, бир жылкы сойсо эле коюп коет атпайбы? Кээ бир көчөлөр бар, эки эле үй бар да. Эки эле, ар жагында бирөө, бер жагында бирөө, анын ортосу көчө болуп калат, ошону ушундай парадокс. Анан деле кой, көпүрөлөрдүн аттарын көп көрдүм. Ошо киши куруптур, эми эмгеге бармайлы, турайсың ал кимге тоскоолдук кылган. Мына мен азыр Апшырдын көпүрөсү деп коет да. Анан көрдүм, анан мындайчы унуттум да кимдин көпүрөсү экенин. Тура, мейли кое берсин, эми андан эчтемке. Ал бирде реестрге кирбейт, чынын айтса. Жергиликтүүлөр ал көчө десе, ошону деп билет. Жергиликтүүлөр билет. Эми аларды деле кичине сыйлаш керек. Койсо кое берсин, чын эле. А вот шаарларга, айылдарга, районго деле мейли. Бирок кишинин атынан эмес. Биздики тура эле мына Ак Суу району, Аксы району, Ысык көл району. Моученде бир кызык. Балыкчы менен бир чаташмай болгон. Эсиңде болсо керек. Рыбачы, анан балыкчы, Ысык көл деп кайра коюп. Мен бир жолу командировка баратсам, кайда баратасың, Ысык көлгө десем, мен шаарга баратам. Кыштын күнү кайдагы, мен шаарга баратам. Мындай мыйзам бар, топонимика деген илимде. Чоң ат кичинекейди мындай каптап коет. Ошол Ысык көл району деген эми башканы коюш керек деле болсо болот. Ысык көл область, Ысык көл бар, Ысык көл область бар, эми дагы райондо эмет. Жок, Ысык көл району Күнгөй деп койгон. Ансы деле созулуп жатат Күнгөй жактан, Түп туура эле койгондо, балыкчыдан карасаң түп да. Анан Ак Суу макул, эми Ак Суу суу бар, жыргалаң деп деле койсоң болот. Бирок аяктан баары эле жыргап кеткен жок да. Бер жагы кичине анча жыргабайт. Төмөн жагычы. Анан жетөгүз эми кичинекей эле бир эмеден, ал эми дүйнөгө тарап кетти, Что мындай визитный карточка сыяктуу. Визитке болуп калды, мейли жетөгүз болуп турсун. Бери жакта тоң айла жок, тоңда эми. Чөбөспөйт тоң аякта, сону. Ушундай эле да эми Кочкор кайдан чыккан бир өткөндө бир окугам, азыр унутуп калдым, мына чын эле айтайын. Бирок Каракоо десем эмне болот эле? Кургак өрөөн. Каракоо деген чоң жер да. Кара дегени кургак деген, чоң жер деген эки мааниси бар да. Жан чабайт чын эле. Картөшкөдөн башка эч нерсе өспөйт. Эме жок, шалба жок, тоолор деле бар. Көрдүңүзбү? Ар бир атынын өзүнүн мындай ошол жакка татыктуу, ошол жактын эмесин негизин көрсөткөн ат менен да Жалал Абад
бирок кичине эме болуп атпайбы? Ошол жакка татыктуу эмес болуп атат. Мейлі маны көгарт деп койгула эмнеси бар экен. Жаңгакты деп койгула эмнеси бар экен. Жаңгак толтурайык да. Аякта алынан көп жаңгак эч жерде жок. Бирок негизи өзүнүн дагы мындай эмес туруктуу болуп калды да Жалал Абад деген. Ооба, туруктуу болуп Сиз калды. айтып аткандай жанагындай кербендерди, белки Великий Шелковый путь, ошонун бир символу болуп калды да. Ооба, анан дагы анын жанында жана белгилүү Жалал Абадтын курорту болуп калды, белгилүү дүйнөгө. Жалал Абад суусу деген бар. Анан эмне биз тиги кимди Манастын суусу же Манастын курорту деп айтабыз. Ушундай бир нерселер да бар да. Анан эми муну ойлонбой деле коюш керек. Манасты мен билбейм, мен түшүндүргөнүм мындай да, мындай руханий чоң нерсе кыска түшүндүрүлөт. Көп мындай обороттор жок. Мына, ал кичинекей тиякта. Биздин рух, дух ошо жак. Күн десек да болот да. Баарыбыз манас менен жатып, манас менен туруп деген эле сөздөй да. Ар бир кыздын мооченде окубайлы кой манасты, десек бар да. Кыргыздар көп эме жазганда жаман көрөт, анан укканда жакшы көрөт да. Биз ушундай, биз сөзгө туруктуу элбиз. Жазууга эмес, сөзгө. Сөз бердиң, аткарышың керек. А жазуу келсе эме деп коет да. Ошон үчүн Манасты сөз менен сактап келдик. Ооба. Анан жанагы мен айткан деле нерсе, рух. Сөз да. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Эмне үчүн тиги пайгамбар ал белгилүү эле киши. Анын атын жана Медина же Меккеге койбойт. Кеп ошондо болуп атат да. Сүрөттөрү жок, атайын кылынган нерсе. Бу чоң илимпоздордо отуруп, муну ушундай сакташ керек. Руханий сакташ керек деген да. Жөн эле. Эми санап отурса, эми мисал көп, аны кереги эле жок. Мен бир айттым ошол эле. Түшүндүк. Рахмат сизге. Абдан кызыктуу көп фактыларды айтып бердиңиз. Эми буюрса күтөлүк, жогорку кеңешке эми жогорку кеңеш менен президент чечет бул нерсени. Бирок ушундай сиздин сөзүңүзгө мен дагы кошулам. Манас деген чоң руханий биздин бир кандайдыр бир байлыгыбыз. Байлык да эмес, бул рух да. Рух, ооба. Эми мындай руханий байлыгыбыз. Ошон үчүн мүмкүн ошол убакыт ошондой эле калтырып коюш керек деген ойдомун.